бөлүмүндө медицина саламаттык сактоонун мүчөсү болуп турганына караганда саламаттык сактоого көңүл жакшы бурулган эмес. Мен шаардык төрөтканасында акыркы роддом 91-жылы эксплуатацияга берилген ушул роддом. Берилгенде биздин эле мына бөлүмүбүз эне менен бала бөлүмү 60 койкага бөлүнгөндө бүгүнкү күнү 90 аял жатканга чейин барып калат да. Ошого жатканда аялдарга көңүл бурулбайт, жаткан шарттары жакшы. Былтыр пандемия болгон убагында кош бойлуу аялдарда деле болушу мүмкүн эле коронавирус. Ошо кош бойлуу болгондо эч кандай бир жардам болгон жок медиктерге биринчиден. Согушка кетип аткандай эле болуп баардыгыбыз бардык. Ошондо колдоолор жакшы болгон жок. Ошого мүмкүнчүлүк болушунча шарттар түзүлүш керек деп өзүм салым кошо алам деп эстейм. Буга чейин медицина тармагынан, саламаттык сактоо тармагынан шаардык кеңешке коюлуп, депутат болуп, биздин көйгөйлөрдү чечип бере турган, ушул күнгө чейин келип чечип бергенге аракет кылган эмес. Ошондуктан аттанып көрүп атам. Буюрса канча маселени чечкенге ичинде медицинанын ичинде кайсы көйгөйлөр бар экенин баардыгын билем, себеби башынан баштап ушул жерде иштеп келем. Ошо көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүктөр тапса болот деп ойлойм. Инвестиция чакырганга мүмкүнчүлүктөр бар. Көп жылдан бери өзүм деле ошо проекттер менен иштеп, окутуу системасын көбүрөөк кармаганмын да. Анан азыркы күндө жардам берем деген компаниялар көп. Ошолорго эми баягы көрсөтүп барат бере турган, ошого баягы полномочия дегендей ошо керек болуп атат да. Мен канча жылдан бери өзү улуттук тренер болуп эсептелем. Ошо коопсуздук, энелик катары ошону программасында, анан үй бүлөнү пландаштыруу программасы боюнча.